Автор Нурида Карабалтинская. Сыган кемпирдин белеги. 2-бөлүм. Бака шака болуп той кызуу өтүп жатат. Бийлеп жаткан айлампага өйдө жактан бир нерсе кулап, шыпка илинип турган жайкы чатыр менен кошо жерге бир нерсе топтей түштү. Эл чуручу түшүп, оролуп жаткан чатырдын ичин ачып карап жатышты. О Кудай, бул Шандорго? Эмне болду? Ой! Баары ызы-чуу түшүп, ошол жердеги кызматчылар үстүңкү 2 жашка арналган бөлмөгө жөнөштү. Кирип барышты эле кыздын денеси созулуп, 2 көзү асманды караган боюнча катып калган. Тургула, качкыла, эмне болду? Януш кирип келип, босогодо катып калды. Бул эмне деген шумдугуң, Кудай? Жаңалган келиним өлүп, ылдый жакта уулум эс учунан танып жатат. Бул эмне деген нерсе? Шандор эсине келе албай, ар кайсыны жөөлүп жаткан. Кулагынан акырын кан сызылып чыгып турду. Януш кызматчысын Штефандыкына кабар айттырып чаптырды. Ал кезде Мирелланын апасы тынч ала албай, жүрөгү опкол коородо жүргөн эле. Дүпүрөтө ат жаап, бир жигит секирип түшкөндө эле жүрөгү оозуна тыгыла түштү. Бул бекеринен катуу чаап келген жок. Деги кызым аман болгой эле. Штефан мырза, сизди тезинен келсин деп Януш мырза жиберди. Эмне, тынччылыкпы? Кызыңыз каза болуп, Шандор оор абалда жатат. Эй, эмне деп төрүп жатасың? Эртең менен эле кызымды аман эсен алып кетпедиңер беле? Ким? Эмне? Ай, кызым ай, жан биргем ай, периштем ай. Штефан, мен сага канча жолу айттым? Кызымды өлүмгө жиберген турбайсыңбы? Шордуу кызым ай, периштем ай. Сен өлтүрдүң. Сен күнөөлүүсүң. Алтын кызым ай. Апасы кыйкырган бойдон эсинен танып жыгылды. Арабага Штефан, аялы Флорика туугандары болуп шаарга барышты. Кыздын денесин диванга жаткырып коюшкан экен. Кирип барып эле апасы кызынын денесин басып жыгылды. Мойнундагы муунту өлтүргөн колдун тагын көргөн апасы кайра эсинен таанды. Штефан мырза, мен жакшы ой менен сизге куда түшүп, 2 балабыз бактылуу болсо, небере чөбөрөлөрдү көрөбүз деген жакшы тилек кылдым эле. Экөөнүн ортосунда эмне болгонун да билбейм. Шандор муунту өлтүрүп, өзү терезеден секирип кеткен. Жумшак чатырга тийип өлбөй калганы болбосо, акыл эсинен айнып, ойду тоону сүйлөп жатат. Эч кимди тааныбайт. Януш башын жерге салып сүйлөп жатты. Мирелланын денесин арабага жүктөп алып кеткенге даярдай баштады. Апа, Мирелла эжем мага күзгү менен таракты таштабай алып жүр. Менин сага белегим болсун деген. Бактылуу болуп ошол буюмдарды кызыңа бер. Ал дагы кызына берсин деген. Ай, шордуум ай. Көз ачыгым ай. Ал өлөөрүн билип, ажалга эле келген тура. О, Кудай, эмнеге алып кеттиң аны? Жашаарымды жашадым. Ичээримди ичип, жээримди жедим. Мен алып кетсең эмне? О, шумажал. Байкуш эне буркурап боздоп, жер чапчып, ыйлап жатты. Мирелланы көмгөндөн 1 ай өттү. Атасы күйүтүн ичине катып, дүңкүйүп отура берчү адаттапты. Аялы экөө такыр сүйлөшпөй калышты. Аңгыча Орусияга чек ара ачылыптыр. Ким кааласа табору менен ошол жака көчүп кетүүгө болот деген жаңылык угулду. Кайгыдан баш көтөрө албай отурган үй бүлө, жер которуп калсак жашообуз өзгөрөбү деп Подмосковьеге көчүп, андан ары жылуураак деп Азияга жер которушкан. Ал эми күзгү менен тарак Флорикага, андан кызына, анын кызына өтүп, акыры бул таберик менин колумда болуп калды. Рада чоң апа көзүн жашылдантып сөзүн аяктады. Алия Мирелланын аянычтуу тагдырын араң угуп отурду эле, чыдай албай эчкирип ыйлап жиберди. Кандай гана кайгылуу. Байкуш Мирелла, эмне үчүн атасы аны укпай койду? Менин атам да мен ушинтип укпай койсо кандай болмок? Алия токтоно албай көпкө ыйлап басылды. Жок, кызым. Сени сонун келечек, сонун тагдыр күтүп турат. Алия Рада менен коштошуп алып, квартирасын көздөй жөнөдү. Жол катта Мирелланын тагдыры эсинен чыкпай, көңүлү суз үйгө келди. Алия кандай анан? Сыган энең жакшы жатыптырбы? Ооба, жакшы жатыптыр. Рада чоң апаң деп айтсаң болбойбу?
Ой, таарынбачы. Ал чоң апага сөз тийгизбейсиң го. Жүрү үйгө кирели. Айылдан тайэжем келиптир, уул экөө. Эртең Дордой базарына барып, эжем экөө кийит алышат экен. Анан биздикине эле жатып алалы деп келишиптир. Алия бөлмөгө киргенде столдун үстүндө Айдайдын эжеси. Анан толук кара аял, анын жанында бою узун, толук кара бала отуруптур. Саламатсыздарбы? Саламат, кире кой. Сени Айдай бир сыган кемпир таап алды деди го? Айдайдын эжеси жылмайып сурап калды. Ооба, чоң апа таап алдым. Алияга суроо жакпай калгандыктан ваннага өтүп кетти. Бул кайсы кыз? Таэжеси атыркул сурап калды. Бул Алия, Айдай экөө классташ. Мени менен бир цехте иштешет. Илгери биздин заманда булардын жашында окуйм дечү элек. Азыркылар мектепти бүтпөй жатып эле акча деп жанталашат. Таэже. Алия атайын окубай койгон жок. Атасы жыгылып белин кокустатып алып майып болуп калган. 7 бир туугандын экинчиси. Башкалары майда. Улуу агасы да айылда тракторго жардамчы. Экөөлөп үйүн багып, бөбөктөрүн чоңойтконго жардам берип жатышат да. Андай болсо акылы зирек, мыкты кыз экен. Атаңдын көрү. Менин ушунча жылдан бери термелеп жыйган мал мүлкүмө ушундай келин болсо гана. Ай, таалай, таанышып көрбөйсүңбү? Балким жактырышып калсаңар, таэжемдин колун узарткан келүндү кылып каласың. Мунуңар жакшы кыз экен. Мени теңине албайт го? Сен эмне карып калдыңбы? 28ге чыгам деже. Алия болсо баягы алтын таракты алып чачын тарап, Мирелланын тагдырын элестетип көңүлү чөгүп отура берди. Алия, жүрү. Эжем тамак бышты деп чакырып жатат. Мен токмун. Өзүңөр иче бергилечи. Мен кичине эшиктин алдына басып, эс алып келейин. Подъездин эшигинин алдында турган отургучта Алия ойлуу отурду. Эшик ачылып, тиги Айдайдын таэжесинин баласы чыгып келди. Кандай чоң кыз? Менин атым Таалай. Жаныңызга отурсак болобу? Атыңыз ким? Алия, отура бериңиз. Кандай анан, шаар жагып жатабы? Алия башын ийкеп койду. Каршы болбосоңуз, кафеге барып отуруп эс алып келбейлиби? Айдай үчөөбүз барабыз. Жок, бара албайм. Эртең жумуш. 1 саат эле отуруп келебиз. Жок, мен барбайм. Туруп, үйгө кирип кетти. Айдай экөө кухняга төшөк салып жатып алышты. Алия, тиги Таалай бөлөм кафеге чакырдыбы? Эмнеге каршы болуп койдуң? 1 саат отуруп бекер тамак жеп, сок ичип кайра келмекпиз да. Ачка жүрөсүңбү? Өзүң эле бара берсең болмок да, мен барбайм. Сен ага аябай жагып калдың окшойт. Сенден көзүн албай отурду. Койчей, менин оюмда жигит деген нерсе жашабайт. Айылда ата-энем, бөбөктөрүм мени күтүп отурушат. Байкемдин жумушу да сезонго жараша болот. Кой, сүйлөбө, уктадым. Эртең эрте жумушка турабыз. Алия сүйлөгүсү келбей көзүн жумуп алып, Мирелланы элестетип жатты. Көзү илинип көчүлүп уйкуга кеткен Алияны кухнянын эшигине жабышкан күзгүдөн Мирелланын элеси карап турду. Түшүндө Алияны Мирелла колунан тартып, артынан кууп келе жаткан капкара атчан сөлөкөттөрдөн коргоп келе жатыптыр. Кара терге түшүп ойгонуп кетсе таң сүрүлүп калыптыр. Кызык. Мирелланын окуясы мага катуу таасир берген окшойт. Түшүмө да өңүмдөгүдөй жүрүптүр. Ордунан туруп кухнядан чыныга суу ичейин деп бурула бергенде, эшикке тагылган күзгүдөн Мирелланын элеси турганын көрүп чочуп кетти. Коркконунан көзүн жумуп жиберди да акырын кайра ачты. Акырын караса, күзгүдөн эч нерсе көрүнбөйт. Жөн эле көбүрөөк ойлонуп койгонго көрүнүп кетти окшойт деп, өзүн өзү алаксытып койду. Алия аябай тырышчаак, бир нерсени батилеп алган касиети бар эле. Ошондуктанбы айтоор чоң аялдардан кем калышпай иштеп, эң оор деген тапшырык саймаларды дагы өзү сайып жатты. Цехтин башчысы дагы калыс, ар бир адамдын ишине жараша эмгек акысын төлөгөн аял эле. Алиянын жаштыгына карабай, иштеген эмгек акысын кечиктирбестен төлөп бере баштады. Ар бир чогулуштарда дагы баса белгилеп, иштесеңер Алияда иштегиле деп айтып калчу болду. Айдай болсо тигүү машинасын деле иштеп, ал эмес кээде берилген заказдарды жаратпай чала тигип коюп башчысынан тилүүгө баштады. Акыры Айдай эмгек акыста жогору дайыма мактоолорду угуп жүргөн Алияга ичи тарып, жини келип жүрдү. Кээде Алия суроо берсе жооп бербей, акырындап экөөнүн мамилеси бузула баштады. Алия,
Мындан кийин сен жаткан ордуңа 10 000 сомдон төлөйсүң. Эмне канча көп? 5 000ден эле чогултабыз да. 4 киши биригип кожоюнга 20 эле берип жатып жүрбөйбүзбү? Себеби бир эже үйүнө кетет. Ал эми сени бул жерге мен алып келгем. Акча таба электе эжемдин тамагын ичтиң, шампунь, самындары менен жуундуң. Ошон үчүн сен 10 000ден төлөйсүң. Алия таң калып карап калды. Эртеси цехтин башчысына сүйлөшүп, квартира издеп жатканын айтса, ал ошол цехтин кабинет катары колдонуп жүргөн бөлмөсүнө акча төлөбөй эле жашай берсең болот деп уруксат берди. Ошол эле күнү кечинде Алия жууркан төшөктөрүн алып көчүп кирип алды. Айдай аны угуп алып ого бетер жинденип отурса, бөлөсү таалай эшикти ачып кирип келди. Бөлөшка, кандай? Эмне маанайың жок? Бирөөнү сүйүп калган жоксуңбу? Жакшы. Жок, сүйгөн жокмун. Анда эмне болдуң? Эч нерсе. Кандай таэжем? Таэжем жакшы турушабы? Өзүң кандай? Эмне жумуштар менен келип калдыңыз? Баары жакшы. Сага кеңеше турган бир иш болуп калды. Айта бериңиз, кулагым сизде. Мен Алияны жактырып калдым. Уктасам уйкумдан, ойгоо жүрсөм оюмдан кетпейт. Үйлөнсөм деп ойлоп жатам. Менде баары даяр. Бир айдан кийин жайлоодон жылкыларды айдап түшсөм эле болду. Ата-энем да тездет. Качанга дейре идиш-аяк кармап жүрө беребиз. Келиндин колунан чай ичели деп шаштырып жатышат. Анан эмне жылкысы, койлору даяр экен деп Алия чуркап барып отура калат бекен. Ал жигит жөнүндө угузба, иштеп үй бүлөмдү багам деп койгон. Аны түшүнүп турам, бирок ала качып барып отургузуп койсом, эмне кыла алат эле? Билбейм. Азыр экөөбүз сүйлөшпөй таарынышып калганбыз. Өзүңүз сүйлөшүп көрүңүз. Айдай, сен мага жардам берип койчу. Өмүр бою айтканыңды аткарып жүрөм. Сенсиз баары бир эч нерсе болбойт. Эптеп үйгө кирип алсам эле болду. Ата-энем алдына түшүп, ата-энесинин ачуусун басат. Кыйналып жашаган немелер болсо, калыңына бир жылкы, эне сүтүнө бир музоолу уй, 10 кой, 5 000 доллар берип салсам эле ооздору басылып калбайбы? Кандай дейсиң? Бөлөң кыйын бекен? Баарын ойлонуп койдум. Билбейм, ойлонуп көрөйүн. Болду, кечинде кафеге тамактанганы чакыралы. Менин досторума чалып койсом, күнүбү, түнүбү урган бойдон келип калышат. Алия болсо эч нерседен бейкапар ишин иштеп отурду. Алия, сени цехтин башчысы чакырып жатат. Азыр барам. Сайма сайган машинасын токтотуп, тиги эжеси отурган эшикти тыкылдатты. Саламатсызбы эже? Алия, кел, кире кой. Мен сени жаңы келгенден бери байкап жүрөм. Өтө тырышчаак, тартиптүү, ыймандуу кыз экенсиң. Угушумча, көп бир тууганың бар экен. Бөбөктөрүң кичинекей, туурабы? Ооба, атам майып, апам балдар менен. Менден улуу байкем тракторго жардамчы. Бирок сезондо эле акча табат. Эже, сизге ыраазымын. Жакшы маяна төлөп берип жатасыз. Атамдар 3 уйлуу болушту. Менин салган акчама. Ошону саап күндө сүт өткөрүп, акча таап, бөбөктөрүм айран сүт ичип жыргап калышты. Алтын кызым. Акылдуу кыз экенсиң, айнанайын. Сендей кыздар азыр тырмагы менен оозун боёгондон башканы билбейт. Алия, эмдиги жылы сага жогорку окуу жайга өткөнгө жардам берейин деп чечтим. Сага кайсыл кесип жагат? Кийимдердин дизайнери болсом деген тилегим бар эле. Алтын кызым. Анда экөөбүздүн оюбуз бир жерден чыкты. Ал факультеттин деканы менин таанышым. Мен ага сен жөнүндө айтып коем. Күндүз окуп, түштөн кийин бул цехте иштей берсең болот. Окууңдун контрагын бөлүп төлөгөнгө сүйлөшүп коем. Тетиги шкафтын ичинде модалуу кийимдердин фасондору жөнүндө жазылган китеп, журналдар бар. Бошогондо алып окуй бер. Кудай, буйруса менин да ойлогон оюм ишке ашат окшойт. Эми автовокзалга барып, үйгө акча салып, андан ары Рада чоң апама барып кубанычымды бөлүшүп келейин деп ары басты. Ой, Алия, кандайсың? Көптөн бери көрүнбөй кеттиң го? Жакшы, Айдай, уруштун баарын өзүң баштадың го? Кечирип койчу. Билесиң да менин куу чуңдап кетмей жайым бар да. Кечирип койчу. Эми экөөбүз эс тарткандан баштап чогуу өстүк да. Болуптур, кечирдим. Бүгүн менин маанайым эң сонун. Эмне жаңылык? Жакшы жигит таптыңбы? Сенин оюң эле жигит, мага жигиттердин азыр кереги жок. Мага Дилбар эже жогорку окуу жайына дизайнерликке өткөнгө жардам бермей болду.
Бул журнал китептерди окуп даярдана бер деди. Жакшы болуптур. Азыр каяка бара жатасың? Азыр автовокзалга барып үйгө акча салсам, анан Рада чоң апага кезигип келем. Кечинде кел, сөзсүз макулбу? Мен сени кафеге чакырам. Жакшы жаңылыгыңды жуйбуз. Болуптур. Алия автовокзалдан чыгып эле Радага айран, сүт, быштак алып үйүнө жөнөдү. Алия кызым, келе кой, кандайсың? Ден соолугуң жакшыбы? Рада өз небереси келгенсип сүйүнүп, барбалактап дасторконун жайып тосуп алды. Жакшы чоң апа, өзүңүз күйлүү күчтүү турасызбы? Жакшымын, айланайын. Эки мышык эки жагынан чуркап келишип, миоолошуп эркелей башташты. Кызым, акыркы күндөрү сенин жөнүндө жаман түштөрдү көрүп баштадым. Деги жакшы элесиңби? Ой чоң апа, кайгырбай эле коюңуз, тескерисинче баары сонун. Мен эң сонун жаңылыгым менен бөлүшөйүн деп келдим. Ошондой эле болсо экен. Бирок абайлап жүр. Рада чоң апаң да жөнөкөй киши эмес. Түшүмдөн белги бекер берилбейт. Сени өз неберемдей көрүп, жүрөгүм менен берилип алдым. Азыр тамак ичкенден кийин тиги бөлмөдөгү таро карталарымды алып келчи. Руналар калпайтпайт кызым. Чоң апа, мага эмне болмок эле? Баары жакшы. Кабатырланбаңыз. Мен иштеген цехтин башчысы Дилбар эже аябай жакшы эже экен. Мен азыр цехтин ичиндеги кабинетте бекер жашап жатам. Эмдиги жылы жогорку окуу жайга дизайнерликке өткөнгө жардам бермей болду. Деканы анын таанышы экен, контракты да бөлүп төлөгөндү сүйлөшүп берет. Сабактан кийин иштеп акчамды да таба берем. Чоң апа, ушундай сүйүнүп жатам. Жашоодо эжедей сонун адамдар болот экен да. Сенин андай адамга жолуккан себебиңди айтып берейинби? Себеби сен өзүң ошондой жакшы адамсың. Колуңдан келсе жакшылык эле кылсам деп турасың. Мына, мага да жакшылык кылып экөөбүз таанышып отурабыз. Же болбосо мени сыган деп канча киши мурун чүйрүп өтүп кетти. Ал эми сен анткен жоксуң. Себеби сен жүрөгүң таза, оюң таза, жакшы адамсың. Сен бирөөгө бир жакшылык кылсаң, сага Кудай сен күтпөгөн жерден 100 жакшылыкты алып келет. Жашоо бул бумеранг. Эмнени берсең, эмнени таратсаң, ошону аласың. Ошондуктан сага тиги эжеңден жакшылык кайтып жатат. Ушунуңдан жазба, кызым. Эми тиги карталарды алып кел. Мен мындай карталарды көрбөптүрмүн. Аябай кооз, сүрөттөрү да коркунучтуу го. Бизде бир эже ойногон карта менен эле ар кимге карта ачып жүрчү. Карта ачып бирөөнүн тагдырын алдын ала айтуу оюнчук эмес. Бул таро деген карталар биздин заманга чейин 2000 жыл мурун байыркы Египетте пайда болгон. Ал жерде эски храм болгон. Ичинде 22 бөлмөсү бар. Ошол ар бир бөлмөдө сүрөттөр тартылып турган. Ошол сүрөттөр Таронун аркандары деп аталат. Ал эми алардын баары байыркы Египеттин Өлүктөрдүн китеби деген китептен алынган. Карталар экиге бөлүнөт. Улуу аркандарга 22 карта. Кичүү аркандарга 56 карта керет. Кызыксаң, шашпай айтып берем, балким үйрөтөм. Кана, сага салып көрөлү. Туулган күнүң, жылың, атың, атаңдын аты. Айы чоң апа, анан чын эле карталарыңыз айтып береби? Алияга көңүл бөлбөй Рада ромача кобуранып карталарды тизе баштады. Ачык айтып ак сүйлө. Туманшун Эса, Метут Манкава. Рада улам карталарды жайып, кабагын бүркөп отуруп калды. Кызым, астыңда коркунуч турат. Бул коркунучтан сени мүрзө куткарат деп чыгып жатат. Мен ошону түшүнө албай жатам. Улам салсам эле, улам мүрзө чыгып жатат. Кандай түшүнсө болот муну? Ушул коркунучтан өтсөң эле баары апакай болуп жаркырап турат. Бул өлүмдүн арканы эмне эле баарын басып чыгып калып жатат. Чоң апа, балким картаңыз жаңылып калгандыр. Кейибей эле коюңузчу, мен абайлап эле жүрөм. Кечке электе мен үйгө жетип алайын. Мен кеттим анда. Раданын бетинен өөп чыгып кетти. Алия, токто! Артынан бышылдап күшүлдөп чуркап чыкты. Бул Мирелланын көзгүсүн сен ал. Тарак экөөнү чогуу сумкаңа салып жүр, кызым. Көзү жашылданып кетти. Аман эсең болсуң экен, кызым. Алия кол булгалап жылмайган бойдон автобуска түшүп кетти. Цехке жаңы эле кирип барса, Айдай ары бери басып күтүп туруптур.
Ой, кайда жүрөсүң кечке? Жаман күттүрүп койдуң го? Рада чоң апам менен көпкө отуруп калдым. Жүрү кеттик, кечки 8 болуп кетти. Айдай, башка күнү барайлыбы? Бүгүн чарчап турам. Жок, бүгүн эле барабыз. Мен столго заказ берип салгам. Отуруп 1 сааттарда эле келип калабыз. Мейли анда, бат эле келели анда, Алия кийинип сумкасына алтын таракты күзгө кошуп салып койду. Айдай экөө ээрчишип кафеге киришкенде аркы бурчта бир топ бала сүйлөшүп отурушкан эле. Экөө барып столго отуруп заказ кылышты. Ысык тамактар келип, жаңы эле тамак ичели деп жатканда алардын столуна Таалай 2 досу менен келип калды. Ой, Айдай, Алия кандайсыңар? Мына, жолугушуу деп ушуну айт. Биз дагы айылдан жумуштар менен келип, тамак ичип алалы деп киргенбиз. Кандайсыз, Таалай байке? Таежемдер жакшыбы? Ооба, жакшы. Силердин иштериңер жакшыбы? Алия башын ийкеп койду. Официант, бул жакты карап койгулачы. Бул столду кошуп чоң стол жасап бергиле. Адыл, заказ бере бер. Ушунча жолугуп калгандан кийин бул сулуу кыздарга да түрлүп таттуулардан алып берели. Астыларына тамак, салат, закускаларын жайнатып, 3 жигит 2 кызга сок куюп, жагыштын айла малын кыла башташты. Таалайдын жанындагы экөө арак иче баштады. Алия эптеп бул жерден кетип калыштын амалын ойлоно баштады. Айдай, саат 10дон өтүп баратат. Кетеличи? Азыр кетебиз. Таалай байке, биз кетеличи? Азыр тамак ичип бүтөлү, мен машина менен таштап коем. Айдай, такси менен эле кете береличи. Тиги ичкен балдар мага жакпай жатат. Таалай байке турат го, алардан эмне коркосуң? Билбейм, жүрөгүм жаман болуп турат. Жигиттер, саат 11 болду, кафе жабылат. Акчасын төлөп бошотуңуздар. Болду, биздикин эсептеп койгула. Баары эшикке чыкты. Таалай рулга отуруп, артына 2 кыз менен Адыл отурду. Машина кафеден бурулуп өйдө көздөй жөнөдү. Чоң аптеканын жанына келгенде Айдай азыр кыздарга керектүү бир нерсе алып алыш керек деп Алияга шыбырады. Айдай аптеканын жанынан түшөр замат ошол жерде турган машинадан 2 жигит чыга калып, Таалайдын машинасына олтура калышты. Айдай деген бойдон Алиянын 2 колунан 2 жигит кармап, машина шуулдаган бойдон караңгыга сиңип кетти. Айдайга тиги машинанын айдоочусу келип, салып алып жашаган жерине жеткирип койду. Көрөм, сенин кыйратып иштеп, окуп, дизайнер болооруңду. Деги эле көкөлөп калдың эле. Дилбар эженин сүймөнчүлүгү болуп, отурасың эми сарайда малдарыңды карап, уйларыңды саап, деп Айдай жерди ойо басып үйүнө кирип кетти. Караңкы түндө бөлмөнүн терезесинен кирген айдын жарыгы чабалактап жаткан Раданын бетинен тийип жатты. Бир маалда түшүнөн чочуп ойгонгон Рада ордунан секирип кетти. О Кудай! Айланайын ыйык пирлер, Бүбү Мариям, Иса, Муса сактай көргүлө. Жалынамын силерге. Алия кызымды сактай көргүлө. Кудайым ай, бүгүн кетирбей эле койбой, үйгө алып калсам эмне? Калдаңдап чуркап, балдын момунан жасалган шам чырагын жандырып, ата-бабаларынан калган ыйык китебин алып чыгып жалына баштады. О жаратканым, мени пенде катары көрсөң, ушул кичинекей кызды сактай көр. Бул дүйнөдөгү актын ээлери, шамалдын, суунун, жердин, оттун ээлери жардамга келе көргүлө. Тоонун, булактардын пирлери, жан-жаныбарлардын пирлери, баарыңар жардамга келгиле. Бул жашоодон, тирүүлүктөн тажап калганда, күндүн нурундай болуп, жашоомо жарык берип жолуктеле. Айланайын Мирелла, сага да жалынамын, арбагыңды колдо. Сага окшоп дагы бир күнөөсүз жан кордук көргөн турат. Сактай көр. Чачы саксайган сыган кемпир жалынып жатты. Тоо арасында машинанын ичинде 5 жигит менен кармашып бара жаткан кыргыз кызынын бактысын тилеп, өзүнүн ыйыктарына, Кудайына жалынып жатты. Байкелер, мени кое бергилечи. Мендей деле силердин карындашыңар бардыр. Алыша берип, алы кетип тажаган кыз олтуруп калды. Колго түшкөн коёнду
Кое берген оңорбу дейт ата бабабыз да. Сени кое берип жиберип, Такеге каяктан аял таап беребиз? Орсок тиштүү сары чейкил жигит Алияны карап каткырып калды. Анын оозунун сассыгынан башын буруп, Алия булкулдап ыйлап бара жатты. Эй, менин келечектеги келинчегиме суу ичирип койгула, таңдайы катып калды. Таке, сенин бир эле сөзүң го, келе сууну. Колумду бошоткулачы. Эй, Таке, бошотолуу? Бошот. Экөөң эки жагына далдай отуруп, качырып эмек белеңер. Алия суудан урттап, сумкасын ачайын деди эле, бир жигит колунан сууруп алды. Сумкада күзгү тарагым бар, чачымды тарап алайынчы. О, аяш. Тынчып, макул болуп, чачын тарап сулуулана баштады. Буйруса иш оңунда. Жанагы жигит дагы каткырды. Келе бирден айлант. Жанатан бери кыздын колун басып отуруп, колдор карышып, белдер майышып, ооздор кургап кетти. Алия акырын күзгүнү карап чачын тарап баштады. Күзгүдөн шишип, саксайып турган кебетесин көрүп, Рада чоң апасынын «Абайла кызым» деген сөзүн кулагынын сыртынан кетиргенин эстеп, ичинен миң сызылып турду. Акырын чачын тарап өрүп баштаганда күзгүдөгү өзүнүн кебетеси өзгөрүп барып, Мирелланын элесине айланып кетти. Коркконунан көзүн жумуп жиберип, кайра ачты. О, Кудай, бул эмнеси? Же мен жинди болоюн деп калдымбы? Кайра күзгүнү караса, кыздын көзүнөн жашы куюлуп турган эле. Мирелланын элеси тоолорго алмашып, анан жолго алмашып, анан жол боюнда турган мүрзөгө алмашып, кино сыяктуу көрүнүп кетти. Оюна Раданын эмнеге эле мүрзө көрүнүп жатат деген сөзү эсине келди. Балким, бул жөн эле белги эместир. Сумкасына күзгү тарагын салып, узун кармагычын мойнуна илип алды. Таалай байке, четке токтотуңузчу. Эшикке чыккым келип жатат. Эй, Таке, чын эле токтот, табарсык тарсайды, деп жалжактап, Алиянын сөзүн коштоп каткырып жатышты. Эй, бул жер райондук чоң мүрзө экен, арыраак барып токтобойлубу? Деги эле ыймандуу болуп кетесиң. Эмне ушул мүрзөдө жаткандар биздин сийип жатканыбызды көрөт беле? Ары бери өткөн мал деле, ит мышык деле сиет да. Токтот. Кана Аяш, эми караңгы түндө каякка качмак элең? Же сен ишиңди кылганча колуңдан кармап туралыбы? Эй, Соке, эмне деп былжырап жатасың? Алия, бар, арыраак эле отура бер. Эч ким сени карабайт, деп Таалай сүйлөп калды. Улам ары жылып, артын карап жылып отуруп, мүрзөнүн түбүнө отургузулган кара бактардын түбүнө отура калды. Ишин бүтө калды да мүрзөнүн ортосун көздөй жөргөлөп качып жөнөдү. 5 эркек каткырып, бир нерселерди сүйлөшүп, күлүп жатышты. Үндөрү алысыраак угулганда гана тура калып, дагы алыстай баштады. Караңгы айсыз түндө мүрзөлөрдү аралайсың деп бирөө айтса, Алия өмүрү ишенмек эмес эле. Азыр болсо, тирүү жалаңкыч зөөкүр адамдардан качып, эбаак бул дүйнө менен коштошуп, тирүүлөргө коркунучтуу дүйнө катары сезилген арбактардын шаарында жашынып жатты. Эй, Алия, кайдасың сен? Алия! Алия! Ок, энеңди гана урайын. Мен сага айтпадым беле? Сийсе да кармап турайын деп. Тур, эй, издегиле. Мүрзөлөрдүн бир жерине жашынып калды да. Караңгыда сен арала, бул жакты мен корком. Эй, бас сотканын жарыгы менен карайлы. Түй ата, түнкүчү экен да. Карасаң өзүң кара, катынды сен аласың. Кызыгын сен көрөсүң, мен мүрзөдөн корком. Ары бери чуркашып, чет жактагы мүрзөлөрдү карай башташты. Алия коркконунан артка жылып бара жатты. Бир маалда күп этип бир чуңкурга түшүп кетти. Өйдө жакты караса, жылдыздар көрүнөт. Акырын сотканын жарыгын күйгүзсө, жанында эски, адамдын кепинге оролгон сөөгү жаткан экен. Жүрөгү кабынан чыгып кетчүдөй болуп бүкүлдөп турду. Кыйкырып жибербейин деп оозун бекем жаап алып, келине келтирип, калчылдап отура берди. Алия, кайдасың, Алия! Деген үн так үстүнөн угулду. Үнүн чыгарбай Алия былк этпей отура берди. Канча убакыт өткөнүн ким билет? Тизесин кучактаган Алиянын көзү илинип кеткен экен. Түшүндө Мирелла, дагы аны тегеректеген толтура адамдар
Аны тегеректеп, сырт жактан каптаган кара көлөкөлөрдү өткөзбөй жатышыптыр. Чоочуп кетип көзүн ачса таң агарып калыптыр. Артындагы адамдын сөөгүн карагандан коркуп, акырын өйдө жакты тыңшай баштады. Сырт жактан дагы шугулбайт. Соткасын күйгүзүп караса, 5тен өтүп калыптыр. Чуңкурдун бир тарабы жаандан эзилип чыкса болчудай экен. Акырын бурулуп адамдын сөөгүнө: ким болсоңуз да сизге Кудай бегиштен орун берсин. Мени сактап калдыңыз. Жаткан жериңиз жайлуу, топурагыңыз торко болсун. Жаныңыз көккө, дениңиз жерге жаксын деп жармашып, өйдө карай чыга баштады. Акырын чыгып, эки жакка көз чаптырса, тигилер да көрүнбөйт. Жолдун жээгине чыгып шаарга эмес, айылды көздөй чуркап жөнөдү. Айылдын башынан уй торпокторун айдап чыгарып жаткан бир аялга жолукту. Эже, саламатсызбы? Кечээ тоо арасынан автобус бузулуп, жөө келе жаттык эле. Көбү машиналарга түшүп кетишти. Менин таксиге акчам жок, анан кайра автобуска түшүп кетейин. Сиздикине отура турсам болобу? Келе кой кызым. Студентсиң го, жүрү чай ичели. Түшкү автобуска түшүп кетесиң анан. Ал эми таалайлар Мүрзөнүн ары жагындагы жолдун Бишкекке кошулган жеринде ар бир машинаны токтотуп, ичин карап жатышкан. Эй, тетиги кара мерсти токтот. Аччы эшигиңди. Эмнеге ачам? Сен эмне гаисиңби, же ментсиңби? Эй жигит, көзүңдү ач дагы ары жогол. Эй, эмне? Мушташасыңбы? Азыр ташыңды талкан кылып коелубу? Болду жигиттер. Мен сүйгөн кызымды ала качып бара жаткам. Жолдон жоготуп алдым. Таалай ортого түшө калды. Ошондой дебейсиңби? Бир кызды ала качпай эле сүйлөшүп албайсыңбы? Жок, менин машинамда. Анын эбагы эле Бишкекте болуш керек. Таалайлар башын шылкыйтып, айылын көздөй жөнөштү. Ошол кезде курсагын тойгузуп, ысык чай ичип алып, Алия кызуу уйкуда жаткан эле. Түшкө жакын үйдүн ээси ойготуп, автобус токтогон аялдаманы көрсөтүп койду. Алия автобустун ичинен да акырын сыртты карап отурду. Бишкекке жеткиче болуп өткөн окуяны кайра баштан сыдырып ойлоно берди. Буга чейин мистика деп ишенбеген нерсе бул дүйнөдө бар экенин сезди. Акыл сезими ал нерсе жок десе, кечээ башынан өткөн окуя ал нерсе бар экенин тастыктап турду. Шаарга жетип, цехке кирди да Дилбар эжеге жолукканы жөнөдү. Тигүүчүлөр отурган цехтен өтүп бара жатса, Айдай машина тигип отуруптур. Алияны көрүп, оозу ачылып эле калды. Дилбар эже, саламатсызбы? Алия ыйлап жиберди. Ой кызым, эмне болду? Сени ким капа кылды? Эже, мени кечээ ала качып, эптеп качып келдим. Алия буркурап ыйлап, токтоно албай жатты. Ким экен алар? Таануучу белең аны? Тиги, Айдайдын бөлөсү болот. Ошол мени кафеге алып барып, машинасына салып берип, өзү качып кетти. Акмак кыз турбайбы? Өзүнүн курбусун сатып. Ага мен көрсөтөм азыр. Чакырчы. Жок. Эжеке, мен аны менен сүйлөшмөк тургай, көрөйүн деген көзүм жок. Мени башка жерге жумушка которуңузчу. Тиги бала мен иштеген жерди билет, коркуп жатам мен. Кое тур анда. Менин экинчи цехим шаардын ылдый жагында. Анда сени ошол районго котороюн. Аякта деле сайма-сайчу машина бар. Ушул эле ишиңди уланта бересиң. Ленинградская деген көчөдө жайгашкан. Эже, ал көчөгө жакын жерде менин тааныш чоң апамдын үйү бар. Мен аныкына жашап деле иштей берем. Анда сонун болду. Анда азыр эс алып ал, эртеңден баштап ал жерге чык. Эже, мен азыр ошол чоң апанын үйүнө кете берейинчи. Ал жактан эс алып алам. Мейли кызым. Азыр мен айдоочума айтып коем, сени жеткирип койсун. Алия оокат кечесин алып машинага түшүп кетип калды. Айдай, мага кирип чыкчы. Саламатсызбы эже? Айдай, азыр бухгалтерияга барып, буга чейин иштеген айлык маянаңды ал. Сен экинчи менде иштебейсиң. Бала кезден бирге өскөн курбуңду саткан, сага ишенич жок. Эжеңди да мага чакырып кой. Сени эле бирөө сатып салса жакшы болобу? Эмне мынча таш боор ичиң тар? Эшикти сыртынан жаап койгун. Рада эшиктин алдын шыпырып жатканда бир машина келип токтоду. Ичинен Алия чуркап чыкты. Чуркап келип Раданы кучактап, ыйлап жиберди. Алтын кызым, амансыңбы деги? Ойлобогон оюм калбады. Сени көрө турган күнүм бар экен,
Чоң апа, мени ала качып кетишти. Кудайдын жардамы, Мирияланын жардамы менен качып чыктым. О, Кудайым, менин үнүм жаратканга жетти окшойт. Жүр үйгө кирели. Кирип жуунуп эс ал. Сен жуунганча мен чай коюп коеюн. Столдун үстүндө күзгүт менен тарак жаткан эле. Мирелла Алияны сен сактадың окшойт. Сага ыраазымын. Тамырлары көгөргөн колу менен күзгү менен таракты сылады. Кана кызым, кел эми чай ичели. Менден сурай турган суроолоруң бар окшойт. Сура, мен жооп берейин. Рада чоң апа, бул буюмдар сыйкырдуу экен. Сиз билесизби же билбейсизби? Мен биринчи жолу тиги квартиранын кухнядагы күзгүсүнөн мага көрүнүп кеткен. Бирок мен аябай Мирияланын окуясына таасирленип калганга көрүндү го деп койгом. Кечээ түнү мени тиги зөөкүрлөр ала качып баратканда күзгүдөн дагы Мириялла көрүндү. Ал мага мүрзөлөрдү көрсөттү. Мен сиздин таро картаңыздан түшкөн өлүм арканын сиздин эмне эле мүрзө түшүп жатат деген сөзүңүздү эстедим. Машина токтогондо да жанында мүрзөлөр бар экен. Мириялла мени ошол жака кач деп белги берди. Качып баратып, үстү түшкөн эски мүрзөгө түшүп кеттим. Ошол чуңкурда таң атканча отуруп, эптеп чыгып, анан аман эсен бул жакка жеттим. О, Кудайым, кичинекей кызды эмне мынча кыйнап, сынап жаттың? Арадан 1 ай өттү. Алия жаңы цехке келип, ал жерде иштей баштады. Цех Раданын үйүнө жакын жерде болгондуктан, ал үйгө жашап, ишке бара баштады. Рада аябай сүйүндү. Ал эми жалгыз болбой, Алия экөө күндө кобурашып, сырдашып, жыргап калышты. Бир күнү эртең менен Рада Алияны ээрчитип алып шаардын борборуна жөнөштү. Алар нотариалдык конторага келип киришти. Алия, менин сага айта турган сөзүм бар. Мен жашаган үйүмдү, чоң энемен калган эски, зер буюмдар бар. Ошолордун сага белекке берип, сенин атыңа жаздырайын деп чечтим. Менин сенден сураар бир гана нерсем бар. Мен өлгөндө шаардын үстүндө абышкам, балдарым коюлган мүрзөгө кой. Абышкамдын жанынан орун сатып алып койгом. Жок, чоң апа, сиз өлбөйсүз. Сиз дагы жашашыңыз керек. Мен сизди жакшы көрөм. Кучактап ыйлап жиберди. Мен да сени жакшы көрөм. Бирок билесиңби, сен менден канчадасыз дегенде 1000 айга чыгайын деп калдым деген. Мен ошол 1000 ай толгондон кийин кетемин. Биз цыгандар элдин эле келечегин билбей, өзүбүздүн да өмүрүбүздүн кайсы күнү аяктаарын билебиз. Драго менен 2 мышыкты сага тапшырам. Жүргүлө кириңиз. Нотариус эшигин ачып, ичин өткөрдү. Документтерди тууралап коюшуп, алар үйгө келишти. Чоң апа, сиздин ден соолугуңуз деле жакшы эле го. Бизде көп эле адамдар 100ге чейин деле жашайт. Мен сизге Кудайдан дагы жаш берүүсүн суранам. Алиянын көзү жашылданып кетти. Кызым, менин кайсы күнү кетээрим жазылып коюлган. Андан эч кайда кете албайбыз. Сен ата-энеңе чалып бул жакка чакырт. Алар менен сүйлөшчү дагы сөздөрүм бар. 2 күндөн кийин Алия энатасын тосуп алып үйүнө алып келди. Рада Алиянын ата-энеси менен таанышып, дасторкон үстүндө айылдан ала келген каймак, сүт, айран куруттардан жеп сүйлөшүп олтурушту. Алиядай кызды төрөп, тарбиялап койгонуңуздар үчүн ыраазычылык билдирем. Алия менин аз калган өмүрүмдү көрккө бөлөдү. Менин эч кимим жок. Жакындарымдын баары тиги дүйнөдө. Эгерде мени Алия ошондо сактап калбаганда, эбак мен да тиги дүйнөдө жүрмөкмүн. Менин өмүрүмдү узарттың, бактылуу бол. Эми кете берсем арман жок. Күзгү менен тарактын ээси бар. Кийин аны кызыңа тапшырасың. Эмне жөнүндө сөз болуп жатканын Алиядан башка киши түшүнгөн жок. Менин үйүмдү Алияга тапшырып бердим. Силерден суранаарым мени жакшылап узатып койгула. Түн киргенче сүйлөшүп отуруп кеч жатышты. Эртең менен Алия туруп эшикке чыкса, Драго улуп жатыптыр. Чочуп кетип, Рада жаткан бөлмөгө чуркап кирсе, ал эбак эле узап кеткен экен. Жүзүндө жылмаюу, бул жашоого ыраазы болгондой көрүнүп калыптыр. Ошол күнү Айдай жумуштан кеч чыкты. Аялдамага басып келе жатса, чоң кыз, Ауезов көчөсү кайсы жерде? Айдай жооп берейин дегенче, 2 бала сүйлөгөн бойдон машинага салып кетти.
Силер кимсиңер? Кое бергиле мени. Сени жакшы көрүп калдым. Суусанырга ала качып бара жатабыз. Бирөөгө оркассаң тайыскас, өзүң түшүп каласың деген макал бекеринен айтылбаса керек. Мына окурманым, угарманым, жакшылык жакшылыкты чакырат. Жакшылыктан үмүт үзбөй жашайлы.